Кыргыз Республикасынын президентинин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кытай эл республикасынан келген өкүлдөр менен жолугушуу өткөрүп, таанышуулар жана эки тараптуу сүйлөшүүлөр орун алды. Ага ылайык Кытай ишкерлери Дубандын айыл чарба тармагына кызыктар экендигин белгилеп, аймакка өсүмдүк себүү планын билдиришти. Ал эми облус башчысы ишкерлерге зарыл болгон бардык шарттарды түзүү керектигин белгиледи. Аксу районунан Жетөбүз району менен ошодо Үчтүркан деген район бар экен. Ошо менен жанагындай кооператив меморандум кол коюп, ошондо анан акырын ишкерлер менен керен кесири катташканга да шарт түзүлөт. Эми Кудай буюрса биз дагы булар менен сүйлөштүк. Жакшы шарттар түзүп берели. Биз Кытайлык ишкерлерге, алар биздин ишкерлерге шарт түзүп берсе, ошо менен жакшы кызматташуулар болот. Жалпыга маалым болгондой, Ысык-Көл облусунун тургундары көбүнчө жер айдап тиричилик кылышат. Аймакта өстүрүлгөн азыктар экологиялык жактан таза болгондуктан Кытай ишкерлери айыл чарба багытында кызматташуу сунушун берүүдө. Биз кыргыз дыйкандары менен биргеликте иш алып баруу максатында келдик. Жетөбүз районунда жайгашкан 100 гектар жерге картошка, сарымсак себүүнү пландап жатабыз. Кытай Республикасынан келген ишкерлер Жетөбүз районуна жогорку сорттогу картошка, сарымсак себүү максатында 100 гектар жерди ижарага алууда. Бул аракеттер ишке ашса, аталган аймакта иш орундары дагы түзүлүүсү күтүлүүдө. Жолугушууда бул жана башка бир катар тармактар боюнча сунуш пикирлер ортого салынды. Ал эми мындай жолугушуулар эки өлкөнүн ишкерлери арасында тажрыйба алмашууга шарт түзүп, облустун экономикалык жактан өнүгүүсүнө өбөлгө болмокчу. Айзат Анарбекова, Алтынбек Исаев, Ысык-Көл жаңылыктары, Каракол шаары.